Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайдан эле базары жоқ каналы. Бүгін 16 август 2023 жыл мен сіздерге туғандар Соқұлық районы Чаткул айылынан бір көпшілікке жаққан сатылушы үй көргөзөм. Биринчи жолу баруу жолдун үстүндө. Азыр мен турган жер Часпек, Соқұлықтың Романовка айылы менен Шопоков шаарынын ортосунда турам. Ушул жерден туғандар түз эле түндүктү карай жүрөсүздөр. Биринчи айыл селекция, экинчи айыл Чаткул болуп калат. Ошол жерде туғандар чоң 35,5 соток жери менен и 14 гектар, 13 гектар айдоо жер менен сатылуучу үй чыкты. Ошол жөнүндө силерге маалымат берем. Так, ушул жерден түндүктү карай бара бересиздер туғандардан. Бул жерден түз бишекти карай жүргөн маршрут бар. Жана ошондой Чаткулдун жуманын иш күндөрү дагы түз бишекке карай маршруткалар жүрөт. Мен барып калган маалыматты бир чекеден берейин туғандар. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйдүн туғандар көчө тараптан көрүнүшү. Так, эң эле чыгыш чек арасы мынакей бул чоң дарактан башталат. Эң эле батыш чек арасы мынакей бул дарбаза бүткөн жерге чейин. Үйүздө 2 дарбазасы бар. Бул жактан өзүңүздөр машинаңыздар кирип чыга алат. Жана бул жактан төрүндө чоң мал сарайы туғандар. И чөп баскан синевалдары бары бар. Ошол жакка машина менен түз кирип чыксаңыз болот. Көмүрканаларга деле бул жактан көмүрлөрдү алып кирип чыга аласыздар. Так, жалпысынан жерин аянты 35,5 соток. И плюс туғандар 13 гектар айдоо жери бар экен. Ал мо үйдүн ценасынан өзүнчө сатылат. Кааласаңыздар ошол аны да баалашып үйүндө общий алып койсоңуздар болот туғандар. Негизинен тракторлору, ошол жем чыгаргыч эмелери эмне деп койчу эле, жанагы кыскасы ушул чарбачылыкка керектүү буюмдары да көп экен бул ээсинин. Ошонун баарын тыштайт, өзүнчө сатып кетет аларны. Азыркы учурда мо үйдүн өзүнүн эле баасын айтабыз видеонун жүрүшүндө. Так, дарек туғандар Чаткул, Ленина көчөсү 90-чу даректе жайгашкан. И жолдор орто кеңдикте, мынакей көрүп турасыздар, шагыл төшөлүп туруп, электр энергиясы бар экен. Жана үйүздө киргизилген электр энергиясы 3 фазалуу. Мектеби, мынакей бул кесилиш болсо, мынакей бул кийинки кесилиште, кийинки көчөдө мектеп бир 200 метрдей аралыкта дейт, садиги бар экен туғандар. Так, андан ары эми коросуна кирип калган маалыматты берейин. Көчө тараптан мондай изгород деп коет беле, кыргызчасы эмне болуп калат? Биз жакта дуал гүл деп коет туғандар. Ушундай дуал гүлдөр. Андан ары бул жакта мынакей мондай дагы отурганга жери, көчө тарапта деле туғандар гүлдөр. Так, ары. Андан ары бул жакта мондай арчалары, и көчө тараптан пескалыктан болгон забор туғандар. И түз эле кирсек, мынакей бул навес үчүн же жүзүм багуу үчүн кылынган ушундай мынакей темирлерден жасалган жери. И алда тарабы стяжка. Бул жерге көп эле машина баткандай жер. Төрүндө гаражы. Жана бул жактан өзүнчө кирген жайы, анда видеонун жүрүшүндө көргөзсөм. Жана үйдүн арты тарабында мынакей туғандар гүлдөр, жер жемишек сеңиздер же болсо дагы хозпостройкалар салсаңыздар болот. Негизинен стройка жетиштүү эле курулуштар туғандар. Себеп дегенде бу жакта зимний кухня, летний кухня, төрүндө арпа сактаган складдары, навес, синевал, короче, баары бар экен. Дагы анан бардыгынын эмелери бетон, темир баары болушунча кошулуп, сапаттуу кылып салган дейт. Анан бул мынакей бул жакта үйдүн арттарында бул жактан суу чыга, бул жакта дагы навес туғандар. Так. Андан ары эми сиздерге калган маалыматты дагы берейин. Бул үйүбүздүн узун туурасы. Так, 12ге 9, стенасы саман. Летний кухня, зимний кухня, гараж и төрүндө мал сарайлар. 24 буканы өзүнө батыра алган мал сарайы. Жери 35,5 соток. Бул жакта арпа сактаган складдары. Андан ары бул мынакей үйүздүн негизи кирүүчү эшиги. Негизинен бул үйүз көпчүлүккө эле жакса керек туғандар. Себеп жери чоң, мал сарайлары баары даяр. Мал сарайлар деле темирлери, башкалары баары сапаттуу болуп, жакшы кылып салган дейт үй ээси. Үйүбүздүн кире бериши туғандар мынакей. Полдор ламинат, көп насабай ремонт. И андан ары түз жүрсөк, бул жерде бир спальня бөлмө. Мынакей. Так, андан ары бул жакта мынакей мондай бир бөлмө, жана бул бөлмөдөн 2 бөлмөгө өтүп алат. Бул жакта дагы бир спальня бөлмөсү жайгашыптыр. Мынакей. И жагында бир зал. Түштүк тарабынан терезе, чыгыш тарабынан терезелер, полдор жыгачтан болгон пол, жана бул жакта мынакей дагы бир балдар бөлмөсү. Андан ары туғандар бұл жақта зимний кухнясы. Айта кетчү нерсе, туғандар суу
10 жерден шығарылыптыр. Елестетіңіздер, 10 жерден су шығарылған. Үйдің ички тарабынан, кухнялардан мал сарай, қоролары и баня жана өйдө жагын ылдый туракта бактар бар, жер жемиштер ошол жактардан баарынан суу чыгарылган. Бул мынакей кухня, зимняя кухня, раковинадан суу чыгарылган. Бул жакта дагы бир мындай спальня бөлмөсү, и ал жакка сиздер ал жактан менен да кирип чыга алат экенсиздер. Так. Колдон келишинче батыраак маалыматын бергенге аракет кылайын. Себеп дегенде жери да чоң, объектилери деле көп экен. Ушундай летний кухня, зимняя кухня, мал сарай, складтары негизинен көпчүлүктөргө чыгат. Ошол сиздер серип кетпесин деп бир аз батыраак маалыматын берем тандар. Андан ары бул жагында дагы бир мындай склад, банка, ушул сыяктуу продукттар сактаган. Бул жагында чоң дагы мындай эме бар экен. Мен жана чек арасын бул дарактан депмин, туугандар. Бир аз дарактан дагы бир 5-6 метр бери жактан экен мынакей. Кыскасы көчө тараптан 3 дарбаза, бирөө жыгач, экөө темир, туугандар. И арт тарабында мыштырында ажаткана, тооканасы. Так, бул жакта катарынан экөө арпа сактаганга мындай жем сактаган складтары, арпалары менен бул дагы туугандар. И андан ары гаражы жана бул жакта летний кухнясы жайгашкан. Бир летний кухня эмес, душ, банялар деле бар экен. Аларда видео бир жакта көргөнсөм, бул литература стяжка болгон. Бул жактан да суу чыгарылыптыр мынакей. И бул жактан мынакей душ жана үйдүн ички тарабына туалет деле ушул жакта жайгашкан, туугандар, мынакей. Бул жагында. Так, андан ары эми сиздерге жада банясы, пары өтө жакшы дейт. Бул жакта банясы, туугандар. Парилкасы менен кир жуугуч машина жайгашкан жери жана бул жакта парилкасы, туугандар. Андан ары дей берет экен, Андан ары дей бербечи деп комментарий жазып калчу эле. Так. Бул жакка, ал жак менен да келсеңиздер болот. Мынакей мондай короо. Негизинен баш айланып калды. Өтө эле көп мондай курулуштар. Бирөөсү котел жайгашкан бөлмө, бирөөсү көмүркана, андан ары отун канасы, жүзүм бактары, гүлдөр. Бул жактан да суу чыгарылыптыр, туугандар. И могу жерде так, ит бар эле бир жердечи. Могу жерде мынакей мондай инструмент сактаган складтар. Бул инструменттер өзүнчө сатылат, туугандар. Аппараттар өзүнчө сатылат. Анан так, бул жактан кирсек. Бул жерде бир дагы мондай сарай. И бул жерде мал сарай, туугандар. Так, 24 буканы өзүнө баталат. Бул жакта букасы, ал жакта дагы букалардын сарайы. Анан могу жерде кой карманга дагы сарай бар. Бул жерде кой кармасаңыз болот. Азыр сенебалдарында бир чекеден көргөсөм. Так. Андан ары сиздерге, туугандар, калган маалыматтарды бир чекеден берейин. Трактору дагы бар, туугандар. Жем майдалаган, чөп майдалаган аппараттары дагы бар. Так. Мынакей дробилка дейт беле, ошол эми эсиме келди. Ошол жерде трактор куюлган. Бул жерде дробилка, и синевал. Булар да өзүнчө сатылат экен, туугандар. Окей. Так. Андан ары бул жагында, туугандар, контейнер и окей. Малды, малга алып келген чөптү, көмүрдү алып келсеңиздер деле, могу жерден киргизсеңиздер болот. Окей, көмүркана. Ушул жактан өзүнчө булдарга машина менен кирип чыга аласыздар. Анан 35,5 болгон жер участок эң эле түндүк чек ара могу тереке чейин. Ушул тереке чейин болуп калат. Жүзүм бактары мынакей, туугандар, эми азыр сиздерге барып сарайды көргөзүп, төрүндөгү огороддорду көргөзүп, андан соң баасын айтайын. Так. Могу жактан өттүк беле жана.
инструмент сақтаған жерлер склад қатар қойылады екен. Ошол жақтан өттім беле точно эле. Ошол жақтан мынакей. Бул жака деле мал кармасаңыздар болот туугандар мынакей. И могу жерде мынакей моундай бир мал сарайы. Акырлары менен полный шарттары, темирлер деле мынакей ушундай темирлерден аябай жакшы өзүм үчүн салган сарайлар дейт. Ички тарабын көргөзөйүн десем, үй ээлери малдарын көргөзбөй эле тургула деген оюн айтканына көргөзө алгам жок. Жана бул жакта деле мынакей жанакы эле сарайды мен ары жагынан көргөзгөм. Бул түндүк тарабынан көргөзүп аткан учурум. И мынакей чөп баскан синий бал экөө, мынакей көбүрөөк чөп батат экен. Так, бул жерде трактор. Бул тракторда калат туугандар. Мынакей өзүнчө бааланат бирок туугандар, өзүнчө. Кечиресиздер, адашып кетипмин. Калбайт, өзүнчө сатып алат экенсиздер. Үйдөн сырткары өзүнчө баада. Жат. 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 Так, бул мынакей үйдүн түндүк тарабындагы огород. Малина жер жемиши, алма бактары, өрүк бактары, черешнялар экен мынакей. Чегаралар бул жактан байкалып эле турат. Кызыл китеби бар. Кызыл китебинде 35,5 болгон жер участок. Жат. Андан ары. Мынакей туугандар, бул жеринде мынакей азык учурунда ашкалак эгилген учуру. Бул жагында дагы жер жемиштер, помидор жана башка. Алма бактары мынакей туугандар бул жагында. И түндүк чегара мынакей могу чоң теректен. Ошол жерден болуп калат. Так, бул үйүбүздүн баасы $75,000 сурап атыптыр. Үй ээлери, андан дагы сүйлөшүү болот. Эсин номери менен экранга эсителдеп калтырамыз, ону кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүүлөр болот туугандар. Өзүнчө 13 гектар айдоо жери да бар. Бул трактор, мондай аппараттардын баарын дагы сүйлөшүп, баалашып алып калсаңыздар болот, үй менен кошо. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Көпчүлүк үчүн эле жакса керек бул үйүбүз. Достор менен бөлүшүп коюңуздар.